Бул жанагы постерлик жерелер менен жетигендин талашы бул негизи аябай коррупциялашкан, аябай криминалдашкан иш. Криминалдаш үчүн ошол элдердин жерин тартып алуу үчүн жана Өмүралиева дегендер, жетигендер ар кандай кылмыштын түрүнө барышкан, ар кандай. Биринчи эле кылмыштын түрү бул жанагы 138 токтом, рай администрациясынын атынан чыгылган токтом. Бул өзү токтомдун колу да жок керек болчусу. Анан Акматов деп турат, рай аким деп турат. Анан ошо колу жок токтомдун мыйзамсыз экенин жогорку кеңеш дагы өзүнүн расмий катын корутундусун сотко жөнөткөн. Бирок сот аны таптакырындай көңүлгө дагы ойногондо уруп ойногон жок. Андан башка тиги Акматов, ошол убакта Акматтын аты турбайбы? Акматтан тергөө иштеринде сураган, жолдош Акматов, сиз бул документти билесизби? Бул мен бул катты көргөн да жокмун, билген да жокмун деп, демек анын атынан жасалган иш. Анан ошентип бул ошол катты жасап барган ким деген суроого жооп ошол Өмүралиева Анара деген жасап барган. Өмүралиева жасап туруп 2010-жылы облус сот Оңолбеков дегенге берген. Оңолбеков деген ал киши ошол принят деп туруп кол коюп туруп колун коюп койгон. Ошол документтин баары сиздин колуңузда, биз беребиз анын баардыгын. Анан кийин ал документ ошол сот менен ошол сотту бизге каршы чечим чыккан. Анан кийин ал сот ошол күнү эле архивге өткөрүлгөн, обул архивге. Обул архивдин мыйзам, архив боюнча мыйзамда тиги колу жок документ архивге кабыл алынбайт. Бирок ошол кабыл алып коюшкан. Андан башка дагы криминалдашкан дагы себеби бул убагында булар жанагы аэродром стройдон Өмүралиевалар, жетиген, өгүз дегендер сатып алышкан. Туура эмес, мыйзам сатып алышкан. Бул боюнча тиги иш козголуп, азыр ошол иш Чүй облус прокуратурасында турат. Козголду деп жооп берип койду, бирок дайыны жок. Андан башка дагы бир кылмыш иши, булар убагында ошол жердеги 3,5 гектар жерди сатып жиберишкен. Бул боюнча прокуратуранын расмий катында турат. Жана ошол убакта иштеген госрегистрдин жетекчиси Акунов деген жазган экен. Бул мыйзам сатып жиберген, басып алган элеген. Булардын документи жок. Бирок ошого карабастан эч ким көңүл бурбайт атат ошол. Анан ошол сатып жиберген жер өкмөттүн жери боюнча эч кандай иш жүргөн жок. Сатып кетти. Андан башка биз билген маалымат боюнча алар дагы ошо 3,5 гектардын дагы 3 гектарын кошуп туруп, баш аягы 6,6 гектар жер сатылган. Алардын баасы азыркы күндө бир 2 миллиондун тегереги, анткени бир сотка жер бош жерде. Мындай жөн баа менен алганда, төмөнкү баа менен алганда $4,000. Ошол мына ошондой кылмыш иштери бар. Булардын баары тең ошо аралашкан кыймыл. Анан бизге суроо туулат. Эмне үчүн соттон жеңил атабыз дегенде, соттон жеңил аткан себеби булардын адвокаты Мошин деген убагында жанагы Максим Бакировдун адвокаты болгон. Анан жана президент Садыр Жапаровдун президент болуп атканда ошондо расмий өкүл болуп жүргөн. Андан прокуратурасы да коркот экен, сот да коркот экен, дай албай ошонун айткан деген болуп жатат ошон үчүн биз соттон жеңил атабыз. А болбосо биз 2018-жылы эле соттон жеңип жогорку сот буга чечим койгон. А сот күчүндө. Бирок ошого карабастан азыркы жанагы ошо аралашкан, коррупциялашкан сот ушундай мыйзамсыз иштерге барып жатат. Токотор жери ошол. 2008-жылы жогорку соттун чечими менен кызыл китеп алганбыз. 53 токтом ошо менен чыкканда, анан кийин ортодон эле бир 10 жылдан кийин эле 138 токтом чыгып калды. Бизге көрүнбөй эле туруптур. Анан 138 токтомду болсо биз текшертип прокуратурадан бит бардыдан текшертсек, жалган болуп чыкты ал. Ошол 138 токтом негизинде эле чечимдердин баары туура эмес чыгып келди дагы эле. Анан ушул жерде ушул пансионаттын сыртында, завод сыртындагы территориясы жетиген деген пансионат, ошонун жетекчиси Өмүралиева Анара Медетбековна деген айым ушакта 2016 жылга чейин пансионаттын директору болчу. Анан 2016 жылдан баштап облус сотко, Ысык-Көл облус сотуна сот болуп отургандан кийин ушактын баары башталды, чатактын баарычы. Булар өзүлөрүнүн эмелерине
Бул өзлөрү 16 гектарды ээлеп турушат. Ошого дагы 4,5 гектарды кошуп өзлөрүнө баягы менчиктеп атышат да, элдин эмесин укпай эле. А бул жерде элдин баары мына салып момча кредиттердин баарын эметип, үйлөрдүн баарын салып баштаган, а бул жери болсо ээн калып калды да, ошо сала албай баштай албай атышат. Ошол эми биз ошо бийликтен болгон эле акыйкатты күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биз азыр Ысык-Көл, Көгүлтүр Ысык-Көл жээгинде турабыз. Бул жерде Боз Тери айыл өкмөтүнүн тургундарынын өзүнүн көйгөйлөрү бар экен. Атайын ушул тургундардын чакыруусу боюнча биз бул жерге келдик. Как раз бүгүн булардын өзүнүн түлөө майрамы экен, жылда өтүүчү. Ошого катышып калып атабыз да. Анан ошондой эле өздөрүнүн көйгөйлөрүн дагы азыр ушул жерден айыл тургундары өздөрү айтып берсек, бийлик органдарына ушул жеткирип берсеңиздер деген сөздөрүн айтып атышат. Анда эмесе ушул жерде айыл тургундарынын аксакалдардын бири Жолоочу абабызга сөздү берсек. Өзүңүз айтсаңыз, кандай көйгөйлөрүңүз бар, эмне болду эле? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, башкы прокурор, ушу биздин Боз Тери айылындагы жашоочулардын 200дөн ашык түтүнү 2000-жылы ушу Жетиген эс алуу жайы менен Золотыйпский эс алуу жайынын ортосунан ашык пайдаланып жүргөн жерден 4,5 гектар жерди туризмди өнүктүрүүгө деп бөлүп берилген мамлекеттен. 2008ге чейин ушу пансионаттар менчиктештирүүгө кабылганга чейин эч кандай чыр чатагы жок. 2000-жылдан баштап ушу жерлерге үйлөрдү салып, жерлерди иштетип, эл жамага баштаган. 2010-жылдан баштап Жетиген эс алуу жайы казак тургунуна сатылгандан кийин бул жерде ушу эл ээлеп жүргөн 4,5 гектар жерди чатак бу сот адилетсиздик иштери башталып, элдин колунда кызыл китеби бар 195 семьянын жери бүгүнкү күнгө чейин 13 жылдан бери чыр болуп, ошону бир сот аял Өмүралиева Анара Медербековна деген аялдын кийлигүүчүсү менен бүгүнкү күнгө чейин чатак болуп, балдар баардыгы кредитке акча алып, үйлөрүн салып алышкан. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич жана Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Токторалиевич, биз Боз Тери айылынын тургундары сизден ушул 55-токтомду жана 55-токтомдун негизинде чыккан кызыл китепти элдин кызыкчылыгына чечип берүүңүздөрдү суранабыз. Мына азыр ушул учурда биз Айтылуу Нур пансионатына ылдыйкы мына Нур пансионаты мына могул жерде калды. Мына бул жолдун сол жагы жана оң жагы калды. Биз ошону мына күнгөй жагына басып баратабыз, эми Көл жакка. Күнгөй жагына басып баратабыз. Мына азыр ушул учурда мына могул жер спорт зал, айылдын жаштары ушул спорт зал салып, айылга мындайча айтканда туризмди өнүктүрүү максатында ушул могул жер мыйзамсыз болсо дагы ушул эмелерди салып уже аракет кылып атышат да. Мына анан ушул спорт залдан баштап ылдый көздөй мына могул тетиги жол турат, тетиякта жол турат. Анан ушундан баштап тетиякта ылдый жакта коттедж бар. Ошака чейин 60 соттук жер мына моголар өздөрү момду өзүм билемдик кылып эле могу каша менен кармаптыр эле ушинтип басып кирип алышкан да. Чынын айтканда азыр эми ушул учурда же бул кашаны бузуп сала албайбыз. Ошо ары бери өткөн сайын эле мына зээнибизге ийип эле ушу кашаны негизи бул нурга тиешелүү 60 соттук жер бар да. Бул 60 соттук жер мындай айтканда 0,5 соттуктан тийгенде эле бир канча бир 150 кишиге тийип кетет, канчадан тийип кетет. Ушундай иши кыскасын айтканда мояк 0,5 соттуктан эле тийген жерлер да. Ушун басып алган. Муну ошол Жетиген пансионаты эле басып алган да, чын. Жетиген пансионаты басып алган. Ошо мына өзүм билемдик кылып эле басып алган. Мына салып жетишкендер жетишип калган, салып жетишпей калгандардыкы мына момту эле каша кармаптыр эле басып алышты да. Анара Өмүралиева директор болуп турганда басып алган. Ооба, ошол учурда ошо Анара Өмүралиева директор болуп турган учурда басып алган. Андан кийин булар деле курулуш иштерин жүргүзүп, ошондон курулуш иштерин жүргүздү. Бирок өзлөрү баягы билет болуш керек да, чынын айтканда эмесин могу жерде мыйзамсыз экенин бир күнү өзлөрү алдырып ийет экенин билет да, ошон үчүн мына могу жерде эч кандай курулуш болгон жок, бирок басып жатышат да. Кайсы аялдар бараткан жерде?
Жолго чейин да? Тетинде жол турат, мына бери жагында, могу жер көрүнүп турат тет жакта. Тет корпус турат, ошонун түбүнөн эле кеткен жол. Ошо менен тет ылдый жакта коттедж бар. Ошого чейин могу жер 60 сотук жер да. 05 соттуктан эсептегенде эле бунун бир 40-50 кишиге тийип кеткен жер да. Могу жерде тиешели да. Ушул жердин баары аресте турат. Мына могу коттедждин турган жери дагы аресте. Мына могу баягы стоянка кылып колдонуп азыр жаштар иштетип атышат мына. Ошонун могу жол, могу жердин жарымы. Ареске ким берген? Жарымы берүү көздөй. Ошо соттон эле чечим чыгартып алышкан. Жогорку сот берген арест. Жогорку сот, жогорку сот, облус сот арестке берген, андан кийин ошол облус соттун чечимин жогорку сот күчүндө калтырып салган. Кийинки жүргөндө могу сол жагы кийин кечирээк стройка жүрүп калган. А могу жолдун оң жагы болсо бул эртерээк стройка жүргөн да. Мына уш спорный жер, уш жердин баары спорный жерлер да мына. Ичи көп демелердики да. Бир эле кишиники эмес могу пансионаттын ичи. Арга мунун өзүнчө кожоюну бар. Кээ бирөөнүкү бир коттеджди эки кожоюн ээлеп турат. Ушундай жалаң ушундай биригишип салган. Кыскасы ушул айылдын бул айылдын эле тургундары, кыскасын айтканда баары эле бизге окшогон эле ушул айылдын ичиндеги эле жөнөкөй эле жупун эле өзүнүн күчү менен эптеп ушул салынган коттедждер ушулардын баары элечи. Мына балатылар тигип, булар деле могу кийин эле тигилди. 2000-жылдары тигилген да могулар. 2003, 2002 ушуларда тигилген. Бардык эле адам өзү ушундай экен да, балама калсын деп бакты кет экен, балама калсын деп үй салат экен чынын айткандачы. Бул деле бүтем келечек муунга ушул жакта туризм өнүксүн, мындай айтканда туризм центри болсун деген эле максат чынын айткандачы. Мына бул жер бүт эле айыл тургундарынын эле жерлери да, башка жерден бөлөк жерден келген киши жок. Бүт бостерликтер, жалаң бостерликтер оокат кылат ушул жерде мына. Айылга ошо бизде өз негизи айылда үлүш жери аз берилген да, 13 сотук эле жер берилген. Ошого байланыштан ушул жерлерден жер алып элдер бар. 13 сотук менен ким жамбагат мисалы чынын айтканда. Малга чөп алыш керек, кышында да жамбагыш керек. Бир эле сезондо карабайт мисалы эл. Ошон үчүн мояка келип сезондо жантылаш бир аз болсо дагы тыйын таап алалык деген эле максатта. Мисалы бизде же кыйраткан завод жок чынын айтканда, фабрика жок, эл бар иштегендей. Аны ушу баары эле караган эле ушу сезон чын, 2 айлык сезонду күтөбүз. Ошо менен анан кыштай ошону жеп жатабыз да, ачыгын айтканда. Анан ошо 13 сотук эле жер тийгендигине байланыштан элдер көбүнчөсү ушу пансионатка ыктап турушат да, баары жайында ушу келип иштеп ушактан акча табалы деп. Ошол анан эми мына ошол элдер мисалы кээ бирөөнүн алы келет чынын айтканда, бир коттедж салып алганга колунан келет. Кээ бирөөнүкү мына колунан келбейт. Ошондон 2-3төн биригип алып анан бир коттедж салып 2-3 семья бир коттедж иштетип анан жамбагышат да чынын айтканда. Мына ошо азыр өйдө жагына, мына пансионаттын өйдө туш эмесине кирип калып, кире бериш жагыначы. Мына бул жер стоянка кылып колдонулат. Тиги болсо мына биздин водозаборубуз. Мына бири водозабор, андан кийинкиси бирөөсү тет жакта, мына экинчи водозабор. Бул ошо күн чыгыш жагына берилет пансионаттын, күн батыш жагына тет кичинекей водозабордон берилет да. Вода башына. Ана чоң водозабор кимдики? Ал водозабор тигилердики, тиги аркы жетиген пансионаттыкы. Мына ушул жерде да жери бар, могу жерде дагы. Буягыда 1 гектардай жерде. Могу тети аркысына тети аркы, могу 2 водозабор ошол жетиген пансионатына карайт да. А моягында жана ылдый жагында кичинекей турбайбы? Ошол мына Нур пансионаты могу күн батыш тарабына берилет суу. Урматтуу Кыргызстан президенти жана башкы прокурор ушуну көзөмөлдөп бир чечип бериңиздерди суранабыз. 55 токтомду кайтарып, кызыл китептерди ордуна коюп бериңиздерди суранабыз. Ошо айыл тургундарына. Эксплуатацияга өткөрүлгөн жердин документтерин, кызыл китебин ошо 2010-жылдан баштап чатак иштери башталды. Бүгүнкү күндө ушул жерде иштеп аткан бардык адамдар бүгүнкү күнгө чейин налогторун төлөп, кредитин алып, окатын кылып ачкан. Мына бүгүнкү күндө 2023-жылга чейин прокуратура органдары, МВД теңшерип, ошо 2010-жылы жасалма документту жасап, сот иштерине аралаштыргандыгы үчүн 2 жылдан бери сот иштери алдыга жылбай токтоп атат. Биз эч кандай чыр чыгарбай, бардык ишти мыйзамдуу жолу менен болсун, чатактарга барбагыла деп өзүбүздүн жаштарды баарын тыйып келатабыз. Анан сиздерге кайрылуубуз. Бүгүнкү күндө каралап аткан иштерибиз жогорку соттун кароосунда турат. 29 майда каралат.
ушул ишти адилеттүү түрдө, мыйзамдуу түрдө каратып бериңиздер, көзөмөлгө алыңыздарды суранам. Жалпы элдин атынан ушу сиздерге чоң ишеним менен кайрылып атабыз. Мындан ары эми сөздөрдү ушу жердин ээлери айтсын. Бүгүнкү күндө 83 кызыл китеп бар болчу. Ушул китептерди бузулду деп айтып атат, бирок бизге госрегистрден дагы эч жактан эч кандай кабар келе элек. Бул жерге ээлик кылып жүргөн казак тууган, бирок көлдүк кыргыздарга оформить этип койду деп угуп атабыз. Сот иштери астыга жылбай атат. Ушуну Казак тууган бул казак гражданин, казак гражданин, Казакстандык гражданин. Фамилиясын бир эки жолу сотто озвучивать этилди, Сейдахматов деп. Анан кийин көлдүк бирөөгө оформить этип койду. Көлдүк жетөгүздүк Жергиликтүү жаранга да? кыргыз жараны жетөгүздүк Өмүралиев Айбек Медербекович деген жигитке мурда Кулматовдун помощниги болуп жүргөн, ошо өкмөттүк иштерде мэрияда, Бишкек мэриясында иштеп жүрүп, розыскага жүргөн, ал казак гражданствосын алып алган жигит. Азыр биз турган жер, мисалы, Бостери айыл өкмөтүнө караштуу, ошондой эле сиздерге бөлүнгөн жердин аянты канча өзү? Бизге бөлүнгөн жердин аянты 4,5 гектар. 4,5 гектарга аянты канча кишиге бөлүнгөн? 195 кишиге бөлүнгөн. 195 киши. Ал эми ошо жетиген, азыр бизден талашып аткан жетигендин кийинки хажайындары, жетигенде мен 20 жылдан ашык иштедим, шопур болгондон баштап жетекчиликке чейин 6 гектарга Кыргыз мамлекетинин 1968 жылкы 264 токтому менен 6 гектарга уруксат кагазы бар болчу. Биз азыр жалпы жетигендин территориясы менен биздикин кошкондо 16,2 гектар жерди ээлеп турабыз. Ошого батпай чыр болуп атат бул жерде. Такташа албай атабыз да. Саламатсыздар, урматтуу тургундар, урматтуу бийлик жетекчилери. Жогоруда сакалдуулардын сөзүнө биз жаштар толук кошулабыз да, себеби Бостери айыл өкмөтүндө 15.000 киши бар. 15.000 кишинин ичинен 2.000ге жакын бала жерге алуу кезегинде турат да. Бизде жер жок, эл көп. Анан бүгүнкү күнү президенттин да талабы, саясат ушундай болуп койду. Жеринде элдерге жардам бергиле деп. Бир эле мисал, жакында эле Ак Ордодо болгон окуя, сот Бишкекте четиндеги соттордун туура эмес чечиминин негизинде бузулган үйдү кайра кайтартып, үй салдырып берип атат да. Буякта жогору сакалдуу атабыз айткандай 200ге жакын бала 1 сотуктан, 4 сотук, 5 сотуктан эмес, жарым саатык 1 сотуктан алышкан да. Жарым сотуктан да бар. Ооба. Көбүн станда бул жерди самозахват кылып алган жок, тартип бузуп келип басып алган жок. Бар мыйзам чегинде, проектинин негизинде архитектура, госрегистр, тийиштүү органдын баары мыйзам чегинде кагазын беришкен. Ошонун негизинде миллиондогон кредиттерди алып салышкан. Ошол эми 2013 жылдан бери сотторду азыр элдин ишеними кетти деп президентибиз деле айтып атпайбы? Анан соттор азыр каалаганын чечип атат. Акыркы үмүт ошол бийлик жетекчилеринде Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиевтерде калды. Биз тартиптүү эл биздин эл. Дагы айтып коеюн, басып алган жок, самозахват кылган жок. Мыйзам чегинде келатат. Дагы эле мыйзам чегинде чечилишин үмүт өтөт да. Ошону чечип берип койсо элге абдан жакшы болот эле. Мен атым Айбек. Ошо урматтуу президент, биздин сизге кайрылып атканыбыз ушул жергиликтүү тургундары, азыркы атабыз, агабыз айтып кеткен ошол көйгөйлүү маселелер, ошолорду туура жагынан чечип, элдин үмүтүн актагандай бир туура жакка чечип беришиңерди суранабыз. Ушул айылдын тургуну катары мен дагы бүт болгон энелердин, айымдардын ошол жерди алып кредитке батышып талай эмелерди
кызмат кылып аткан балдарыбыздын энелеринин атынан кайрылгым келет. Мына алдыда айтып кеткендей биз дагы 55-чи токтомдун эмеси менен алганыбызга мына 15 жылдай болуп калды. Эчен деген жол эмелерди балдар басып барып кайрылып аракет кылып эле келатабыз. Балдар эми ар кандай эмеге деле барышы мүмкүн болчу. Такай эле эметчет ата-энелер, улуу кишилердин баары токтотуп койгула тынчтык жолу менен чечели деп мына 15 жылдан бери аракет кылып келатышат. Ошо биздин улуу урматтуу Садыров Жапаров Садыр Нуркожоевичке, Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин, Зулушев Курманкул Токторалиевичтерге кайрылабыз биз энелердин, айымдардын атынан. Ушул биздин ишибизди көңүлүңүздөргө алып, жакшы тынччылык жолу менен оокат кылып, балдарын багып, ата-энелер балдарга ыраазы болуп төрдө отура турган кадырлык заманга жетиш үчүн колуңардан келген жардамыңыздарды берип коюңуздарды өтүнөбүз. Ошол биздин күйгөй элдин атынан биз ушул жетсе экен деген ойдобуз. Сизге чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 55-чи токтом бул сот тарабынан жокко чыгарылып атат да. Ооба. Биз баарыбыз ошо кызыл китеп колубузда турат мына ушул күнгө чейин. Эч кандай аны кандай эме менен биздин колубузда турган китепти эле кайра башка бул кишиге оформить этип берип коюшту, түшүнө албайбыз. Качандан бери сиздерден талаш? Мына ошо 15 жыл болду. 2008-жылы колубузга алганбыз кызыл китепти. Ошондон бери эле ушинтип келатышат. Бир топ кичине жарым жартылайлары кредитке батып, салып, кичине иштетип эме кылып келаткан, а жарымыбыз болсо турат дагы эле. Канча жолу сот отуруму болду? Ой, канча, Караколго да бардык, Бишкекке да бардык, президентке чейин кирдик, апаларыбыз терчитип алып, дагы илгери дагы ушинтип эмеге телевиденияга чейин кайрылуу жасаганбыз. Анан эле макул болуп келип эле анан сотко келгенде эле башкача болуп калып атат. Ошон үчүн биз ушул сот системасына деле ишеничибизди жоготпой, дагы бир жолдо элдин үмүтүн актап берет, жардамдашат го деген ойдобуз. Демек 4,5 гектар жерге чыккан 55-чи токтомду жогорку сот жокко чыгарды элекпи? Жокко чыгарды, бизде деп эле ошентип коюп атат, а бирок биздин колубузга жокко чыгарды деп эч мындай эме кылыша элек да. Китебиз менен эле кармап, анан бул кишилер кичине бизден алды күчтүрөөк болуп атабы, же закон жолуна эме болуп атабы, ошону тууралап чечсе. Азыр айтылып аткан 2000-жылы январда номер 55-чи Ысык көл район мамлекеттик администрациясынын токтому менен берилген. Андан кийин геологическая бары жасалып, генплан бүтүрүп, генплан бекитилип, үйлөр салына баштаган. Анан 2008-жылы сотко кайрылганбыз. Биздин китепти кызыл кылып бергиле деп. Башында баягы мөөнөтсүз убакытка берилген китепти 2008-жылы 22 апрелде район аралык соту бекитип берген. 25 июнь 2008-жылы Ысык көл областтык соту бекитип берилген. 23 октябрь 2008-жылы жогорку сот бекитип берип, кызыл китеп берилсин деген чечим берген. Чечим чыккан. Ошол чечимдердин основаниясында кызыл китептерге бөлүнүп, элге бөлүнүп берилген. Ошо жердин баарын ар бирине кызыл китеп берилип, колдоруна берилген. Анан кандайча кайра эле жокко чыгарылып атат? Буну ким берип атат? Анан 2010-жылы жана айтып кеткендей Омралиева Анара деген мурунку жетиген эс алуу жайынын директору сот болуп калды, облус сот болуп калды. Сотко барып судья болуп калды. Ошол жылы анан кийин 2010-жылы 17 июнда ошо мурунку жогорку соттордун чечимдерин карабай туруп эле кайра жаңы жагдай деп ачты дагы. Омралиева Анара деген кайра жаңы жагдай менен эле ачып. Анан кийин китептерди атмен кылдырганга аракет кылган. 16-жылы анан Ысык көл райондук соту ошол 2010-жылдагы токтомдун негизинде биздин китептерди, элдин китебин жокко чыгарды. Бүгүнкү күндө анан биз тергөө органдарына кайрылганбыз. Ошондо 138-токтом пайда болду да 11-жылы архивке киргизиптир алар.
Biz 2008'de китеп алганбыз. 2000-жылкы номер 55 токтомдун негизинде. Кыргыз Республикасынын конституциясында жазылган, Кыргыз Республикасында жердин ээси эл деп жазылган да. Эми биз бийлик өкүлдөрүнөн дагы ушул конституцияга негизденип, сиздердин кызыкчылыгыңыздарды карап берет деген үмүттө болуп туралы. Себеби дегенде, жеке бир адамдын кызыкчылыгына караганда, бул жерде 4,5 гектарга жайгашкан үлүшчөлөр бөлүнүп берилген, 100 канча 195 семья болчу ошо жылы. Азыр 200дөн ашты. Кызыкчылыгы жогорураак турат, артык турат да. Мына ушул жагына бийлик өкүлдөрүнөн суранып кетет элем. Жалпы сиздер да суранат экенсиздер да. Рахмат. Сиздерге рахмат. Боз тери айыл өкмөтүнүн мурунку жетекчилеринин бири, кызматтарда иштеп келген, учурда аксакал, активист аксакалдардын бири пенсия жашындагы Талайбек абаз сөз сүйлөп койсо. Эми урматтуу жолдоштор, ар ким өзүнүн киндик каны тамган жер пир деп айтылат мындай кыргызча. Ана мына бу жерде отурган жигиттер, балдардын баары тең ушу биздин бабабыз боз теринин тукуму отурат. Биз бирөөлөрдүн жерин барып басып алган жокпуз. Эч кимдин жерин тартып алган жокпуз. Бирок мына бу жерде астыдагы жолдоштор, астыдагы кыздар сүйлөп кетти, мен угуп отурдум баардыгын тең. Ушул айткандардын баардыгы тең мындай адамдын көзү жашый турган нерселерди айтып атат. Бирөөнүн жерин дагы кайталайм, кайталап басып алган жок. Анан жана сот деп атабыз. Анан тигил келди, бул келди дейбиз. Бул жерде көп бир көңүлгө түйө турган нерсе, ар ким колунан келгенин эле иштеп, анан ушул жерде турган унчукпай жүргөн бейбачара балдарды, кыздарды ушинтип эле кысмак ала берген жакшы эмес бул өзү. Ушул өзү кызык нерсе бул. Ушундайдан элдин ыркы кетет. Элдин мындай көңүлдөрү бузулат өсүп келаткан балдардын. Угуп отурсам, мен мурун эле угуп жүргөм бул жерде айылдын ичинде болгондон кийин. Ар бирөөнө жарым сотуктан жер тийиптир. Айланайын, жарым сотук деген эмне бул жерде? Ушулга жарым сотукка биздин мына бу жерде жүргөн жашоочулар, балдары төрөлүп, өсүп, үй бүлөлүү болуп кайда барарын билбейт. Анан алар дагы бир кызыктуу жерди көлдүн жээгинен келип, өзлөрүнө тиешелүү жерлерди жасап, палатка коебу, үй салабы, өзлөрү билиш керек да, биздин жерди талашпаш керек эч ким. Бул именно биздин жер. Биз дегенибиз, биздин атабыз боз тери бизди уш жерге алып келип таратып койгон. Анан андай жерге биз өзүбүздүн жерге өзүбүз ээлик кылышыбыз керек. Мына бу жерде астыда айткан мына адамдар айтып кетти, бир канча кызыл китеп дейт. Кызыл китепти каалагандай жазып эле, анан каалагандай бирөөнө берип, анан каалабай калган киши сотко салып бир балаларды кыла берет. Бул уят да, уят нерсе бул өзү. Ана балдардын мындай ичи тызылдап аткан ушул. Ошон үчүн мен ойлоймун, бул турмушта, бул заманда азыр баардык мамлекеттин жетекчилиги жакшы нерселерди жасап атат. Жаман болбогула, бириңерди бириңер карабагыла деп. Күндө бир жерде жыйын болуп атат. Мына Ысык Атада миңдеген китептерди таратып берди бая күнү. Мен ушу телевизордон көрүп отуруп, аябай ыраазы болдум. Анан биздин кенедейлерди ыжылдашып эле жүрөт. Мен угуп көрүп эле жүрөмүн. Мен билгенден Кудай өлөт бир 15-16 жыл жөн эле болду ушул жерде. Жанагы айтып аткандардын баардыгы чындык. Бир нерсени кошуп аткан жокпуз биз. Мен айылдын ичиндеги сакалдуу адам катары айтып атамын муну. Муну биздин мамлекеттин жетекчилиги укса көңүлүнө түйөр. Менде болгон сөз ошол, ынтымак, журтчулук мына ушундайдан бузулат. Рахмат Талайбек аба, сиздин айткан сөзүңүздө чындык бар. Бул жерде жанагы жогорку биздин ошол Ысык Көл областынын облустук соттун төрайымы Анара Өмүралиева жаңы жагдайлар менен сиздердин кызыл китебиңиздерди жокко чыгарып, бул жерде кандайдыр бир жеке адамдын кызыкчылыгына чечип берип аткан экен да. Бирөө жакын арада мына апрелдин башында деди ошол сот Анара Өмүралиева жер боюнча маселе козголгондо ошол өз эрки менен, өз ыктыяры менен жанагы немеден чыгып кеттир да. Өзүнүн кызматын тапшырып туруп чыгып кеттир. Эми бул жагына дагы биз ойлойбуз, жогорку соттун председатели Базарбеков Замир агай дагы бул жагына көңүл бөлүп, сиздердин кызыкчылыгыңыздарга чечип берет деген ойдо болуп турат, Ошондой эле болсун эми, жакшылык болсун. Баягы сокурдун тилегени көзүм көрсө экен дейт да. Анан элдин эми жанагындай
50 гектар, 5 гектар емес та 0,5 жарым сотықтан ыра көрбей жатқанына мен өзім қапамын. Менің де бала бақырам, үш жерде туған ұрықтарым бар, үш жерде тура өлгенмін біз дағы. Мақұл эми, рахмат. Жақсы, ушуну эми жогорку жетекчилик укса өздөрүнчө бир түзүк элге жаккандай бир чечим чыгарып бергиси бардыр. Кудай буйрса.